Мен аты жөнім Сальпиев Шаршанбек Батырбекович. Refresh Life компаниясына иштеп жатканыма 4 айдын жүзү болду. Баарыңарды бүгүнкү чоң тарыхый майрамдар менен куттуктайм. Refresh Life компаниясынын келечеги бүгүнкү күн 1 жылдык сөзсүз алтын тамгы менен тарыхка жазылып калат. Азыр эле өзүңүздөр уктуңуздар, компаниянын президентинин сөзүнөн, компаниянын философиясы адамдарга ден соолук жана сапаттуу жашоону тартуулоо. Бул жерде биринчи ден соолук деген сөз турат. Бир окуяны айтып кетейин. Өзүм көргөн онкология больницасынын палатасынан отурсам, бир орто жашар адам кирип келди. Жардашып баары сурап калышты. Эмне болду, эмне деп айтышты врачтар деп. Өңүп бас суз болуп мүнтүп айтты. Операция жасайбыз деди. Ана химия болот деди. Химиотерапия. Ада көп жер болот экен. Акчаларын айтсам, чачымда жетпейт окшойт. Кой. Балдарымдын мал салым баарын сатып алып, балдарымды эмне кылам? Кудайдын жазганын көрөрмүн деп төшөгүн жыйнап алып үйүнө кетип калды. Ушуну көрүп ичимен ушунчалык жаман болдум эле. Ушуну мен такай эстейм. Эгерде биз алдын ала ден соолукту карасак, орусча айтканда профилактика кылсак, ушул маданиятты элге таратсак, үйрөтсөк, анда биз чоң эмгек кылган болобуз. Президент баш болуп, биздин миссиябыз мына ушул, партнерлор. Ушуну үйрөтөлү. Бул татаал нерсе. Бул өнөрдү үйрөнүш керек экен. Муну окуп билиш керек экен. Мен бекер жерин айтып кеткен жокмун. Бул жерде Фатима Алинаны орусча подарок судьбы деп коет, кыргызча тагдырдын белеги. Баарыбызды үйрөтүп, кантип иштеш керек. Ушул өнөрдү үйрөтүп, жашынакай лидерди алып чыгып, мына жашынакай ийгиликке жетишип жатабыз. Жакында эле өкмөттүк кесипке кыргыз туусуна бир чоң материал чыкты. Refresh Life компаниясынын 1 жылына арналган. Академик Арстембек Алтымышевдин мурасы же Refresh Life компаниясы деп. Экөө бир деңгээлде. Орустар муну одно целое деп коет. Себеби академик Алтымышев өмүрүн Кыргызстандын өсүмдүктөрүн изилдеп, жер жемишин изилдеп, анын адамдарга болгон дарылык касиетин илимий жактан, практикалык жактан далилдеп чыккан. Ошонун негизинде продукция жасап, ошону убагында, союздуу убагында космонавттарга беришкен. Ошон үчүн жападан жалгыз академик космонавтикага кошкон салым үчүн деген, зор салым үчүн деген медалды алган. Андан кийин далай спортсмендер ичип, ден соолуктарды чыңап, чоң ийгиликтерге жетишкен экен. Эми бүгүн кезек бизге келди. Ушул миссияны, ушул идеяны ишке ашырам деп биздин президент бизге окшогон команданы түздү. Ошон үчүн биргелешип бул ишти сөз аягына чыгарышыбыз керек. Ошол баарыңарды майрамыңыздар менен куттуктайм.